Yeah, thanks, Dr. Zakir Naik. You're a big help. I have one. Доктор Закир Наик, жардамыңыз үчүн чоң рахмат. Менде дагы бир суроо. Курандан 2 аятын окуп башым чаташты. Аль-Бакара сүрөсүнүн 61-аятында бир жалгыз Аллага же кыямат күнүнө ишенсең, жакшы иштерди кылсаң, аларга кыямат күнү коркунуч, кайгы капа болбойт. Аларга эгеси тарабынан сыйлык бар делиниптир. Бул сүрөнү карасаңыз, Мухаммед пайгамбардын акыркы пайгамбар экенине ишенгин деген жери жок. Дагы бир далил, Курандын 22-сүрөсүнүн 17-аятында жаңылышпасам мындай бир маани бар. Бир Кудайга ишенгендер, кыямат күнгө ишенгендер, жакшы иш кылгандар, кыямат күнү кайгы тартпайт деген маанидеги аят. Анан Куранда дагы бир аятта айтылат. Исламдан башка динди кабыл алып, менин астыма келсе, анын тобо кечирими кабыл алынбайт. Ал чоң жоготууга туш болгон адам деген маани. One more verse in the Quran which says that whosoever amongst you comes to me without the religion of Islam, Мына ушул аятта айтылган ислам деген сөз өзүнө жалгыз Кудай, Мухаммед пайгамбар жана башка дин жөрөлгөлөрүн камтыйт. Мындайча айтканда, ислам деген бул Кудайга берилүү дегенди туюнтат. Демек аяттын мааниси Кудайга берилген ар бир инсан дегенди билдирет да. Ушул акыркы аятта айтылган ислам деген сөз эмнени билдирет? So, what's the meaning of Islam in the last verse? The brother asked a very good question. Тууган өтө жакшы суроо берди. Ал 2 Аль-Бакара сүрөсүнүн 62-аятты мисал кылды. Акыйкатта иманга келгендер, иудейлер, христиандар, сабийлер Аллага жана кыямат күнүнө ишенсе, аларга эч кандай коркунуч болбойт жана эгеси тарабынан сыйлык бар делинет. 5 Аль-Майда сүрөсүндө да ушул маани кайталанат. Бул тууганыбыз жогорудагы аяттарда пайгамбарга ишен деген нерсе жокко деп атат. Эгер ушул аяттардын түпкү маанисин аңдачу болсоң, адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, мурда биз иудейлер, христиандар жана сабийлер элек, эми бизди Кудай кечиреби деп сурашат. Аяттардын маанисиндеги өзөк мындай: мейли кайсы динде болбогула, иудейсиңби, христиансыңбы, сабийсиңби, Аллага жана кыямат күнгө ишенсең гана жараткандын сыйлыгын аласың деп атат. Бирок бул деген мисалы, бирөө христианмын деп эсептеп, Иисусту Кудай десе бейишке түшөт деп түшүнбөө керек. Жок, Иисус Кудай эмес, бир Кудайга ишенсечи. Бир Кудайга ишенсе, алар Иисусту Кудай десе бейишке түшүшпөйт. Мен айтып атпаймынбы бир Кудайга ишенсечи деп. Баары туура. Бир жалгыз Кудайга ишенүү керек. Бир Кудайга ишенсе, анда Кудайдын буйруктарын аткаруу керек да. Эң эле жөнөкөй. Аны ар адам эле толук түшүнө бербесечи, анда ал түшүнүксүз Кудайга ишенип аткан болот. Адам өзүн жараткан Кудайга ишенсе, бирок баарын түшүнгөн деңгээлге жете элек болсочу. Бирок сен өзүң сурап атпайсыңбы? Чын жүрөктөн Кудайга ишенсе, бирок жүрөгү менен аны толук түшүнбөсө, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенбесе, бейишке түшөбү же тозокобу дедиң го. Бул сенин сурооңбу? Адам бир Кудайдын барлыгына ишенсечи деп атам. Бир Кудайга ишенет экен. Бирок пайгамбарлыктан түшүнүгү жок. Ал идолдорго сыйынбайбы? Жок, сыйынбайт. Адам бир Кудайга ишенсе, жакшы иштерди кылса, кыяматка ишенсечи, ошондо бейишке түшөбү деген сурооңбу бул? Ооба. Жакшы, сага суроо берейин. Анан эмнеге исламга эле ишенүүбүз керек деген экинчи сурооңо кайтып келемин. Башка көп аяттарда деле Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу бар да. Демек эгер сен чындап ишенсең, анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга да ишенүүң керек. А сен бир Кудайга ишенсем, анан бүгүн өлүп калсам бейишке түшөмбү дейсиң. Менде Курандагы 2 аят далил бар. Бир Кудайга ишенсең, жакшы иштерди кылсаң, кыяматка ишенсең, кыямат күнү азапталбайсың деген. Ооба, 2 аятты мисалдаттың, бирок анын түпкү маанисичи? Аны мен билбейт экенмин. Аяттардын түпкү мааниси мындай. Адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келишет, исламды кабыл алалы дешип. Мурда иудаизмди, христианчылыкты тутунчу элек дешип. Анан бул аят ошолорго жооп катары түшкөн. Демек түпкү маанини караш керек. 3 Али Имран сүрөсүнүн 19-аятында Аллах акыйкатта Аллахтын дини ислам деп атат. Аллахтын астындагы чыныгы дин бул Аллага баш ийүү экен. Ушул эле Али Имран сүрөсүнүн 85-аятында исламдан бөлөк динди издегендерден эч нерсе кабыл болбойт. Алар утулушта гана болот дейт. And he shall be amongst the losers. So now submitting your will to God means first you have to find. Ошон үчүн баш ийүүдөн мурун сенин чыныгы Кудайың ким, ошону тактап алууң керек. Акыртыбы сен Аллага келүүң керек. Жалгыз бир Кудай Иисуска ишенем деген болбойт. Жок, мен жалгыз Аллага бир Кудайга ишенем. Эгер Аллага ишенчү болсоң, анын буйруктарын аткарууң керек го. Аллага ишендим деп коюп, анын буйругун аткарууга моюнуң жар бербесе, демек сен чыныгы Аллага ишенбейт экенсиң. Аллах жаратылбаган, төрөлбөгөн, балдары жок, улуу зат экенине ишенем. Ушуга ишенем. Эң туура, машаллах. Мына ушул учурда ишенем, ошого. А бул толук кандуу ислам эмес да. Бул анын жарымы гана. А түгүл пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенсең эле бейишке түшүп калбайсың. Жалгыз бир Кудайга ишенсең, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ишенсең, бирок жакшы иштерди кылбасаң, анда бейишке түшпөйсүң. Түшүндүңбү? Бир Кудайга ишенсең, эгер сен, айтмакчы, кул хуаллаху дегенди кайерден окудуң, кайерден таптың? Курандан? Куранданбы? Ошол Курандагы Мухаммед сүрөсүндө
Surah Muhammad. That part agrees with my Аны го түшүнүп атам, бирок башка нерселерди суроом болуп атпайбы? Кандай суроолор? Бер ошолорду. Ага жооп берүүгө аракеттенейин. Кыямат күнү мен бул жигиттин туурасына жооп берип, адашуусуна туура түшүнүк бердим деп айткыдай болоюн. Менин жекече суроом бар эле, аны интернет почта аркылуу жиберейин. Макул, жиберсең жибер. Эгер ынанымды жооп алсаң, анда Мухаммад пайгамбарга ишенүүң керек болот. Сүйлөштүкпү? Muhammad also. Албетте. Эми соңку суроо. Исламда динди кабыл алуудагы келме айтуу бар. Ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Мааниси Аллага тең эч ким жок, Мухаммед Алланын элчиси деген. Muhammad is a messenger of God, yeah. Now Islam has this distinct style. Исламдагы келме христианчылыктагыдай же иудаизмдегидей эмес, туурабы? Ушул эки динде исламдагыдай келме болгонбу? Жок, жок. А билесиңби эмнеге? Ислам келмесинде Алладан бөлөк Кудай жок делинип атат. Ошол сыяктуу сөздөрдү биле. Анан Мухаммад Аллахтын элчиси, кулу делинип атат. Демек Мухаммадка эч ким сыйынбашы керек. Себеби келмеде так айтылып атат. Түшүнүп атасыңбы, жигит? Анан эртең адамдар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга сыйынбашы керек. Биз пайгамбарды сүйөбүз, урматтайбыз, ал үчүн өлүүгө даярбыз, бирок ага эч сыйынбайбыз. А балким христианчылыкта деле бир Кудай бардыр. Алар үчүн Иса алейхиссалам деле пайгамбардыр. Христианчылыкта ата, уул, ыйык, рухка үчөөнө ишенишет. Жок, мен Иисустун өзүнүн окууларын айтып атам. Азыркы христиандар айтып жүргөндөрдү айтканым жок. Ар бир пайгамбардын мезгилинде ла илаха иллаллах болгон. Ошол убакта Иса Расулуллах болгон. Дагы кандай проблема бар? Чүн элеби? Ооба, ал убактагы ишенимдин өзөгү ушул болгон. Араб тилинде эмес, албетте, өз тилинде айтышкан. Христианчылыкты иликтеп көрүп, сиз чын эле Иисус ошентип айтканын ишенесизби? Бирок араб тилинде эмес, ар бир этапта мусулман болуу үчүн пайгамбарларга ишенүү керек болгон. Демек, ошол замандарда бир Аллага ишенүү жана Иисустун кезинде адамдар Иисус Алланын элчиси экенине ишениши керек болчу. Моисейдин кезинде да бир Аллах бар жана Моисей Алланын элчиси экенине ишенүү керек эле. Конкреттүү далил барбы? Бул ансыз деле түшүнүктүү болуп турбайбы? Куранда конкреттүү булактар жок да. Куранда пайгамбарлар болгон деп турабы? Демек бул түшүнүктүү да. Иисуска ишенбесем, демек азыр да мусулман деп эсептелинбей. Мына бүгүнкү күндө дагы Куран бүт пайгамбарларга ишенгиле деп атат. Өз доорунда бул милдеттүү нерсе болгон. А учурда биз Моисейге, Иса алейхиссаламга ишенүүгө тийишпиз. А сен менден ошол замандарда да ишениш керек беле дейсиң. Бул деген жөнөкөй логика да. Ошол доорлордо да ушинтип ишенүү керек болгонун түшүнөм. Анда эмнеге бүгүнкү заманда христианчылыкта, иудаизмде, исламдагыдай келме жок? Бүгүнкү заманда христианчылык өзгөрүп кетпедиби? А иудаизмчи? Бул дин дагы өзгөрүп кетти, тууганым. Демек, бул эки дин тең келменин өзөгүнөн четтеп кетиштиби анда? Ооба да, ал диндегилер пайгамбарды Кудай деп алышты. А Библияда азыр деле Иисус Кудай эмес деп жазылып турат. Ал эч качан өзүн Кудай деп атаган эмес. Ал Кудайдын элчиси гана. Чиркөөнүн түпкү окуусу ушундай болчу. А бүгүн баары өзгөрүлүп кетти. Today's form is the changed form. Иудаизмдегилерчи? Алар азырга чейин бир Кудайга ишенишет. Алар Моисейди Кудай деп эсептешпейт. Алардын бир Кудайга ишенгени жана Моисей Кудайдын пайгамбары экенин айткан келмелерди учурата алдыңызбы? Жок. Иудейлер Моисей Кудайдын элчиси экенине ишенишет. Бирок Иса алейхиссаламды өзүн пайгамбармын деп атаган жалганчы деп эсептешет. Ошонусу туура эмес. Эгер сиз Иисусту калпычы пайгамбар деп эсептесеңиз, аныңыз туура эмес. Башка негизсиз тыянак кылсаңыз дагы туура эмес. Ошон үчүн Куран Фуркан деп саналат. Мындайча айтканда, чындыкты калптан бөлүп туручу критерий. Куранда айтылгандарга дал келген нерсенин баарын биз Кудайдын сөзү деп билебиз. Куранга каршы келген нерселер Кудайдын сөзү эмес. А Куранга дал келбеген же каршы келбеген нерселер бул тактал элек, жок эмес же бар эмес нерселер. And doesn't match, ambiguous, may be right, may be wrong. Иудаизмди иликтеген экенсиз, ал динде конкреттүү түрдө келме дегенди учурата алдыңызбы? Жок. Демек эч бир өзеки булактар жок экен да. Арамей тилиндечи? Андайды укпаптырмын. Maybe it will be in Aramaic or I don't know. I don't know of any such. Демек, иудейлер Моисей пайгамбар экенине ишенишет, бирок аларда исламдагыдай ла илаха иллаллах сыяктуу келмеси жок экен да, nothing concrete like la ilaha illallah. Уй китептерде андайды көрбөдүм. In the scripture. Right. Түшүнүктүү. Жакшы, дагы бир акыркы суроом. Экинчи акыркыбы же үчүнчү акыркы сурообу? Акыркы. Акыркынын акыркысы. Жөн эле акыркы. Акыркынын эң акыркысы? Макул, акыркынын эң акыркысы. Жакында эле жаңылыктардан Индияда бир жыныстуу никеге уруксат берилет деген кабар айтылды. Жакшылап окусам, кеп тубаса ошондой болуп туулгандар тууралуу экен. Ислам мындай чечимдерге карама-каршы экенин түшүнөм. Эми бирок адам генетикалык жактан, табиятынан ошондой болуп туулса, андай адам өз каалоосундай жашоого акысы барбы? Же ислам мыйзам боюнча ошентип туулуп калган үчүн жазалануусу керекпи? Someone's got that at a genetic level, yeah, and it's his choice. Very good And he was born with that kind of tendency, and yet Islam chooses to punish him on who's to something that he was born with. Туура, логикага каршыдай туюлат. Кудай өзү ошентип жаратып коюп, анан кайра ошонус үчүн жазалаганы кандай?
Бул тууган иним жакында эле Индияда гомосексуализмге уруксат берилет деген кабар тууралуу айтты. Уруксат берилди деген так эмес. Мыйзам боюнча эркек үйлөнүү Индияда конституцияда кылмыш. Бирок мыйзамга тийишип өзгөртүү аракеттери болуп атат. Болгону Дели шаарындагы сотто ушундай бир өзгөчө учур ызычуу болуп аттыр, а бирок мыйзам кабыл алына элек. Көпчүлүк уюмдар ошондой тыюу болбосо деп жанталашып атышат. Канадада, АКШда, Улуу Британияда садомияга уруксат берген мыйзамдар кабыл алынды. Индияда азырынча жок. Айрым бир илимий изилдөөлөр гомосексуализм адамдын генине байланыштуу деп атышат. Бул тууганыбыз адам өзү ошондой болуп турса, ага ким күнөөлүү деген суроо берди. Ушуну күнөө деш кантип болсун дейт. Жакшы суроо. Бул сыяктуу илимий изилдөөр буга чейин бир нече жыл мурун деле болуп келген, бирок бул генетикалык маселе деген катачылык болуп чыккан. Ушул идеяны коомго көтөрүп чыккан адам көрсө өзү гомосексуалист экен. Right. Okay. So there's no scientific proof yet. It's an assumption. Right. Берде эч бир деле илимий далилдер жок. Болгону жоромолдор гана бар. Генетика менен гомосексуализмдин байланышын илим так далилдей элек. Курандын 7-сүрөсүнүн 81-аятында чындыгында силер аялдардын ордуна эркектерге кумарлануу менен келесиңер делинет. Бу жерде Лут элинин гомосексуалдык мамилелери тууралуу кеп болуп атат. Библияда дагы Лоттун мисалында тыюулар бар. Куранда да бул балеге тыюу салынган. Гомосексуализмге кескин тыюу салынган. Генетиканын бу жерде эч тиешеси жок. Муну кенен айтып берейин, психологияны карагыла. Ашык желе ашына берсең жагымдуу мамиле түзүүнүн деңгээли төмөндөй берет. Кудай пенделерге нормалдуу жыныстык мамиледе болууну буйрат. Адамдар болсо ал мамилелерде дагы аша чаап, мамилелешүүнүн чектен чыккан жактарына барышат. Кудай адамдарга табигый мамилелердин нормалдуу чекте болушун буйрган. Адамдар табиятка каршы бир нерселерди ойлоп таап аша чабышат. Эркек аял мамилесинде аша чабышуулук боло берсе, ал мамиленин кызыгы да кетет. Иликтөөлөр көргөзгөндөй, никеси жок жыныстык катнашка каршы болгон үй бүлөлөрдөгү мамилелер жыныстык жакындыктары ынанымдуу болот. The sexual life with his wife and husband the maximum. Аныңызга туурадыр, бирок нике деген некенин билбеген кичине балдарда деле жыныстык ойгонуулар болуп атпайбы? Got married yet or tasted it? Мен сөзүмдү бүтөй. Балдар тууралуу ана сүйлөшөбүз. Азыр чоң кишилердин маселесин бүтөлү. Балдардын маселесин анан айтып берем. Айтор ушундай. Мамилелешүүдө адамдар чектен ашкан бирдемелерди ойлоп таба берсе, бара-бара андан да шумдук нерселерди колдонуп көргүсү келет. А табигый мамилелерге канаттанбай калышат. Табиятка каршы келген ойдо жок жоруктарга бара башташат. Бу жерде генетиканын деле тиешеси жок. Эми балдар тууралуу азын-олук сөз айтсак, мында деле тубаса ошондой төрөлүшөт деген болбогон кеп. Порно фильмдерди көрүүгө көнүп калуудан башталат баары. Эротиканы көрүшөт кадимкидей. А бул харам. Ата-энелер балдардын кашында өздөрүн кантип алып жүрсө, балдарга психологиялык таасири сөзсүз болот. Адам жаралган деле, туулган деле гомосексуалисттик мандемдери менен төрөлөт деген болбогон кеп. Бул калп, бул жалган. Ага илимий далил жок. Эротикалык фильмдерди көрө беришет. Порнографиялык каналдар болсо интернетте ээн эркин ачык турат. Адамдар аны көрүп ага байланып калышат. Порно бизнесте өтө чоң акча айланат. Телеканалдарда да ойго келгисиз нерселерди көргөзүшөт. Балдар аны көрүп туурашат, анан жолдон адашат. Ким күнөөлүү деген суроо туурат. Албетте каналдар. Эмне үчүн ата-энелер балдарын ошол каналдарды көрүүсүн чектебейт? Ата-эне буга жооптуу. Макул, жооңузга канаттандым, анан дагы мынтип айттыңыз эле. Сен акыркынын эң акыркы суроосу деп убада бербедиң беле? Кудайда баары логикалуу болушу керек дебедиңиз беле? Болуш керек эмес, Кудайда ансыз да баары логикалуу. Макул, Кудайда баары логикалуу болсо, анда сизди эмнеге мусулман кылып жаратты дагы башкаларды башка диндегилер кылып жаратты? Демек Кудай башынан эле бирөөнү өтө жакшы көрүп, башкаларын жаман көрөт экен да. Өтө жакшы суроо. Бирөөлөр төрөлгөндө эле мусулман болуп төрөлүшөт, аларда мусулман бойдон калуу шансы көп экен дейт. Мусулман эмес үй бүлөлөрдө төрөлгөндөр мусулман эмес бойдон кала беришет. Кудай эмнеге башынан эле ушинтип жаратат? Эгер сен мусулман үй бүлөсүндө туулсаң, анда мусулман болмоксуң да, туурабы? Ооба, негизи ушундай эле болот. Мыкты суроо. Мусулман үй бүлөсүнө төрөлсөң эле ал бейишке түшүүнүн критерийи эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир ымыркай туулганда фитра абалында туулат. Ал Кудайга баш ийген табигый абалда туулат. Анан бара-бара ата-энесинин, чоң кишилердин, мугалимдердин таасири менен идолдорго, от-потко сыйынып Кудайдан алыстайт. Ушундай жолдон алыс болоюн деп адам мусулман болот. Аны исламды кабыл алды деп айткан туура эмес. Исламга кайтты деген туура. Ал эми мусулман үй бүлөсүндө туулуп өсүп калсаң эле ал бейишке түшүүнүн ыңгайлуу критерийи болуп бербейт да. Бейишке түшүүнүн критерийи Куранда 103 Ал-Аср сүрөсүнүн 1-3 аяттарында айтылган. Асырга ант. Албетте инсан коромжуда, бирок ыйман келтиргендер, жакшы иштерди жасагандар жана актык менен сабырдуулукка бири-бирин насаат кылгандар коромжуда болбойт дейт. Бейишке түшүү үчүн адам төмөнкү 4 критерийлерге толук жооп бериши керек. Биринчиси ыйманы болуш керек, жакшы иштерди жасаш керек, адамдарды акыйкат динге чакырышы керек, анан адамдарды сабырдуулукка
чыдамкайлыкка үндөшү керек. Эгер адам мусулман үй бүлөсүндө төрөлсө, а кишиде жогорудагы биринчи критерийге төп келүүгө шансы бар, а калган 3 критерийге төп келиши кыйын. Мейли такыба үй бүлөдө төрөлдүң дейли, а балким сенде ыйманың жоктур. Мен билбейм да. Ооба, мен христиан же индус үй бүлөсүндө туулган болсом, тиги мусулман үй бүлөсүндө туулган адамда 3 критерийге төп келүү мүмкүнчүлүгү чоң болуп атпайбы? Тууган, бейишке түшүү үчүн 4 критерий бар. Эгер адам мусулман үй бүлөсүндө туулганы менен жакшы амалдарды кылбаса, динге чакырбаса, анда тозокко түшөт. Ал бейишке түшпөйт. Ысымың Закир, Мухаммад, Абдуллах же Султан болуп калган үчүн эле бейишке түшпөйсүң. Zakir, Muhammad, Abdullah, Sultan will not take you to heaven. Even practice is important. Практикада чоң мааниге ээ. Такыба амалдарды жасап жүргөн үй бүлөдө өсүп чоңоюшуң мүмкүн, бирок Кудайга ишенимиң жок болушу мүмкүн. Чөйрө ар кандай болот да. Аллах субханаху ва таала 41-чи Аль-Фусила сүрөсүнүн 53-чү аятында Курандын толук чындык экендиги айкындалганга чейин ааламдагы жана өздөрүндөгү белгилерибизди толук көргөзөбүз деп турат. Мындайча айтканда, Аллах ар бир адамга өз-өзүнчө ишенимди берүү чечимин өзү кабыл алган. Кудай мисалы мени ошол ишенимди сенин жүрөгүңө салсын деп себеп кылган. To every human being, he'll put in his heart directly that this is the truth. Like how God sent me to put it directly into your heart here. Демек мусулман эместерге шанс аз экен да. Мени угуптур. Артыкчылыктар да өксүктөрү да бар. Бирок мусулмандарда көбүрөөк шанс болуп атпайбы? Силерге кыйла оңой экен. А башка диндегилер мунун баарын билбеши да мүмкүн. Тууганым, сага шанс ого эле көп. Мен сага 3 аят аркылуу түз жооп бердим, туурабы? Мен түшүнүп атам. Сен жөн гана менде шанс аз деп эле көшөрүп атасың. Баары ниетиңе байланыштуу да. Башка көптөгөн мусулман эместерге караганда кандай жолдуусуң? Мына менин лекцияма келип угуп отурасың, туурабы? Жүйөлөрүмдү угуп отуруп дагы көшөрүп эчтекени кабыл албай атасың. Эми кимди күнөөлөш керек? Сениби, Кудайдыбы? Сени. Дин чоң маселе да. Жок. Сен диндин чоң маселе болушун кааласаң чоң болот. Маанилүү десең маанилүү болот. Аллах субханаху ва таала ишенимди дайым эле Закир Найк аркылуу бербейт. Менин себепкерлигим 0,0% эле болушу мүмкүн. Адамдын жүрөгүнө ишеним бергиси келсе, Аллах мен аркылуу же бирөө аркылуу же түптү өзүң эле берип салат. А бирок кыямат күнү сен Кудайга доомат кыла албайсың. Башкаларды айта албайм, бирок сен акыретте мен Кудайды билбейм, исламды эч ким мага айткан эмес дей албайсың. Анте албайм, билем. Себеби сенде кээ бир мусулман үй бүлөлөрүнө караганда ислам тууралуу көп билим болушу мүмкүн. Ооба, түшүнөм. Курандан аяттарды мисалдатканга караганда, суроо беришиңе караганда, исламды жакшы билесиң. Исламды жакшылап казып окуп, аны кабыл албасаң, Аллах аны сенден сурайт. Мусулман эместердики го түшүнүктүү, а бирок сенде эч бир шылтоо жок. Эми кел сен тууралуу сүйлөшөлү. Кыямат күнү сен эч суроо бере албайсың. On the day of judgment, Мен сизге бир нече суроолорду бердим эле, бирок ага жүйөлүү жооп ала албадым. Билесиңби, мусулман үй бүлөлөрүндө туулган көптөгөн мусулмандар бар. Алар сеникиндей бир нече эмес, өтө көп суроолоруна жооп ала албай келет. Сенин го бир нече суроолоруң бар экен, алардыкы ого эле көп. Сенин го бияка келип шансың болуп атат. Мен жөн гана суроолорума жооп ала албадым деп атам. Исламды кабыл албаганымдын себеби дагы ушул. Балким кийин кабыл алаттырмын, ким билет. Кайсы суроого жооп ала албадым? Ошол суроону азыр бергин. Тиги дүйнөдө сенден 20-30 миң элдин көзүнчө Куранга байланыштуу доктор Закир Найктан кайсы суроого жооп ала албай калдың деп сураласың. Биринчиден телевизиондук каналдар, эротикалык фильмдер тууралуу берген жоомузга купунум толбоду. Мен өмүрүмдө телевизор көрбөгөн балакайларды билем, бирок алар туубаса гомосексуалист болуп туулган. Ал кандай балдар, атын айтчы. Эмне деген сандыракты айтып атасың? Менин медициналык дипломум бар. Сен деген эмнени билесиң? Медициналык дипломуң барбы? medical doctor. Мен өзүм көргөм. Жооп берчи, медициналык дипломуң барбы? Жок, мен инженермин. А менин медициналык дипломум бар. А сен болсо мага көргөмүн дейсиң. Эгер мен сага Бомбейде кагаздан салынган имаратты көрдүм, түркүктөр да кагаздан экен десем, ишенесиңби? Paper, will you believe in it? Көрмөйүнчө ишенбейм. Анда болуп тур да. Ошон үчүн кеп бар. Билбесең билгенден сура деген. Мен көрдүм, сен көрдүң, ушул да аргументпи? Мен кагаздан курулган имарат көрдүм. Ушуга ишенесиңби? Мааниси эмне мунун? Made of paper. Ооба, бирок сиз гомосексуализмдин себеби телеканалдар деп атпайсызбы? Бирок мен анын генетикага такыр тиешеси жок, эч кандай илимий далил жок. Генетикага такыр байланышы жок. Түшүнүктүү? It can be one of the Муну мен сага айтып атам. Телеканалдар бул себептердин бири деп атам. Ооба, дагы башка 20 себеп болушу мүмкүн. Бирок анын бир себеби телеканалдар. Буга сен кошулбасаң, мен сен менен макул болбойм. Каналдар себептердин бири, түшүнүп атасыңбы? Ооба. Ойлон жакшылап. Мен башка суроолорду дагы ойлонуп көрөм. Мага дагы бир кыйла убакыт керек го. Мейли, ошенте кой. Бирок кийин кеч болуп калат го. Мен канча жашайм, мен аны билбейм да. Бирок мен илимди изденип жүрүп өлүп калсам, Кудайга мен билим алууга издендим, аракет кылдым деп айтам да. Жок, сен анте албайсың. Ага кудуретиң жетпейт. Муну мен сага айтып атам. Кыямат күнү мен сага айтамын. Мен ушул балага шанс берген элем деп. Анан дагы эртең тирүү боломбу жокпу мен билбейм.
Men suramdan 90% жооп алдым деп ойлойм. Elhamdülillah. Adamlar 10% түшүнүп эле исламды кабылдап жатат. Бул жерде исламды кабыл алгандардын арасынан сенде ислам тууралуу маалыматтын көп экенин байкап турам. Бирок мен дагы тарата алышым керек. Менин принцибим ушундай. Мен бирдемеге ишенгим келсе, ага 100% инануум керек. 100% инанбасам өмүрүмдөгү олуттуу кадамды таштай албайм. Тууган, жашоодо 100% инанбай туруп деле кадам таштачу учурлар көп болот. Дубайга келерге чейин буякта канча иштеп табарыңды билдиң беле? Мунуңуз түшүнүктүү. Менин мусулмандардан угуума караганда кымындай күмөнүң болсо, анда мусулман боло албайт экенсиң. Then you're not a Muslim. Муну сага ким айтты? Сен Куранды угасыңбы же кайдагы бир мусулмандарды угасыңбы? Мусулмандар дегенди кой. Эми ишенсең 100% ишениш керек да. А түгүл 99% болсо бул аздык кылат экен. Ким айтты ошентип? Куранда бар бекен ушундай? Жок. Мусулмандар демес, Куран дээрчи. А түгүл мени дагы ээрчибе, Куран дээрчи. Ошондо кандай? Мухаммед Алланын пайгамбары экенине 90% ишенсем, калган 10%на күмөнүм болсо, мусулман болуп эсептелинемби? Жок, сен Кудайдын элчисине ишенесиңби жок? Ошону аныкта. А калган күмөнүң өзүнчөгө. Мен бир Кудайга жана анын элчилерине ишенем. 90% ишенем. 90% дечи, калган 10% эмнелерине ишенбей атасың? Азыр айт ошону. Мен азыр аны конкреттүү эстей албай атам. Эстей албай атам дечи. Муну буйтай качуу деп коет. Андай эмес, жүрөгүм менен сезип турам, эч жака качпайм. Мен сага исламды кабыл ал деп өтүнбөйм. Бирок тек гана эскертерим, Кудай эле сактасын, бирок исламды кабыл алганга чейин капилет бирдеме болуп кетсең, анда сага кечирим болбойт. Бул тек гана менин кеңешим. Мен бир тараптуу ишенгим келбей атат да. Проблема эмес. Убактың болсо электрондук почтам менен байланыш zakir@irfchekit.net. Дагы кайталап коесузбу? Кантип жазылат? irfchekit.net. irf.net. Бул Ислами изилдөө фондунун дареги. Түшүнүштүкпү? Же Peace TV каналынан көрсөтүүлөрдү көр, иншаллах. Макул, чоң рахмат, көрүшкөнчө. Иншаллах. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азбы, көппү акча которуп турсаңыз болот. Сиздин ошол азыраак колдоңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтүп, динге сиз да салым кошуп атканыңызга ишениңиз. Анан да YouTube'дагы дин тематикасындагы саясаты жок, элди чабыштырбаган диний видеолор же дин алымдарынын видеолору болсо, шилтемелерди комментарийга калтырып туруңуз. Видео боюнча ой пикирлериңизди жазып, анан жакты деген белгини басып бөлүшүп турсаңыз да болот. Канчалык көп адам бөлүшсө, жакты деген белги басылса, ошончолук көп адам көрөрүн эске алыңыз. Колдооңор үчүн чоң рахмат.